Мына биринчи айта кетсеңиз, ушул азыркы учурдагы саясий кырдаал боюнча сиздин райондордо, аймактардан өкүлү катары сиз кандай ойдосуз? Сиздердин байкооңуздар боюнча кандай жыйынтык болот? Эми азыркы учурдагы мына чукулда президенттик шайлоо болуп бүтпөдүбү, туурабы? Ошону менен кошо эле биз конституцияны да кошо закондорду алмаштыруу боюнча дагы шайлоого катышпадыкпы? Эми муну баардыгы тең эле айтып кетип жатат. Азыркы учурда кырдаал момунтуп турганда пандемия деп да токтоп калдык. Анын ортосунда саясий учурлар да болуп токтоп калдык. Жасай турган реформаны жакшы, кыргыз элине пайдасы тие турган, мамлекетке кызмат кыла турган иштерди ылдам тез жасаш керек да. Мен ушинтип ойлоном да. Ал эми мыйзамдарды дагы ошол бир аймак мурункуда болсо таптакыр баягы өкүл деп эле областка жетекчини дайындап, 3төн кадрларды замдарынан бери мынтип даярдап койгон. Бирок эч бир ошолор мамлекеттик бир мындай жогорку деңгээлдеги укуктары жок болчу. Укуктардын баары чектелүү эмес, вообще байланып болчу да колу бутунан бери. Эч кандай кызматкерди, бир туура эмес иштеп жаткан кызматкерлерди кызматтан ала алчу эмес. Эми аны баардыгыбызга тең эле белгилүү. Азыркы учурда мен ойлойм, ушундай укуктарды бериш керек жергиликтүү. Анан Бишкектен жатып алып эле чече бергенде, ар бир жердин, ар бир областтын өзүнчө көйгөйү, өзүнчө кырдаалы, өзүнүн жашоо шартына, аба ырайына деги эле баардык нерсесине жараша бөлөк өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы үчүн биздин нарынга дыйканчылык, мал чарбасы боюнча өнүктүрүлүш керек да. Эми Көлдө башка курортный зона, Баткенде башка өрүгү менен, Ошто пахтасы менен дегендей. Бул биз кайра мурункудай бир айыл чарбаларын жандандырып, жеке ишкерлерди, майда жанаркиндей кызмат орундарын көбөйтүп, ошолорго кредиттик жана үстөк пайызы жок кредиттерди берип, бизде бүгүн аялдар демесинин жыйынына катыштым. Ошондо финансы министри сүйлөп жатат, биз жеке ишкерлерди, аялдарды колдоо деп. Бул жеке ишкерлерди колдоо болгондо эле аялдар, мана биздин Бишкектеги байлар, депутаттар болгон жеке ишкерлерин мамлекеттик кызматкерлер аялдарына жазып койгон да. Анан ошол кредит үстөк пайызы аз өлчөмдөгү кредиттер деги эле облустарга барбайт, берилбейт дагы, жок эсе. Анан эле биякта ошолор аялдарына жазып коюп эле заңгыраган бийик этаж үйлөрдү салып, өздөрүнүн эле бизнеси өнүктүрүлүп атат. Ал эми областтарга жеткиликтүү ушул бөлүнбөйт. Эми ошо майда чакан ишканаларды ачыш үчүн, областтагы аялдарды колдош үчүн 50 миңден жок дегенде 200 миңге чейин миллиондорду биз сурабай эле коелу, аны Бишкектегилер алсын. 200 миңге чейин 10% немелер менен бөлүп, ошону областтарга жетиштүү кылып бөлүп, ушинтип берип койсо деле аялдарды колдоо болмок да. Мындай иштер такыр ишке ашпайт. Бишкектеги эле байлардын финансы министри ошо депутаттардын эле заказдарын аткарат да, чынында, чындыкты айта келсек. Ушундай нерселер жакшы колдоого алынбайт. Анан эми мына Садырдагы президентибиз дагы элдин үнүн угуп, немени өзүнүн берген убадасындай тез жасаш керек. Бир күн убакыттагы кылымга тете. Мына азыр уже жаз келди, иштин баары башталчу мезгил. Областтагылар эмне деген алмашуу болуп кетет, эмне деген реформа болот, кандай иш кылаарын билбей, качан жумуштан кетебиз деген кооптуу, мындай столго тынч отура албаган, туруп турган гана мезгил болуп атат да. Ушуларды эрте ордуна келтириш керек деп ойлойм мен. Мына ошо айтып калдыңыз азыр акыркы жообуңуздан. Негизи эле мына күнүгө кадр кызматы кадр маселеси болот да, күнүгө кызматынан кетип атат, анын ордуна башкасы коюлуп атат, күнүгө ушундай болот да. Анан сиз өзүңүз байкоо салгандай, кызматка келип аткан ушу жетекчилер сизди канааттандырабы? Негизи сиздин оюңуз кандай? Канааттандырбагандары деле бар. Эми премьер-министрден эле биринчи баштайлы. Премьер-министр өкмөттүн даана рычагы да. Мындай айтканда, эң өкмөттүн күчтүү жери, мамлекетти өнүктүрө турган, алдыга сүйрөй турган чоң должността. Бул деген оңой эмес. Кыргызстандын эң чоң немеси. Эми ушуга деле билбейм, эми өткөндө элдер нааразычылык кылып чыкты. Мен бир гана нерсесине токтоло кетким келет. Счетный палата деп, ошонун жетекчиси болгон экен. Мүмкүн иш тажрыйбасы күчтүү деп коюп аткандыр Садыр Жапаров.
Ал эми биздин эле ушул өзүбүздүн областта мына бүгүнкү менен ошо жыйынга келгендер да кеп кылып атты. Счетный палатада болгону менен ушу мугалимдерге мисалы үчүн айлык бөлүнсө, счетный палата текшерилип келсе, 1 миллион айлык алсаң, ошонун 10%-ин каалайсыңбы, бересиң, бербейсиңби алып кетет экен. 100 000 сомун. Баягынычы. Бул болгон факты менен далил да. Эгерде мындай иштерди жүргүзүп жүргөн болсо, бул кадр деле алыска узатпайт. Өткөндөгү мурунку бийлигибизде Мукамбет Калый, Абылгасиевди бардык эле эл туш тараптан чыгып атты, туурабы? Эч кандай иш чара алып бара албайт. Мына пандемия учурунда көрбөдүкпү? Бай илгеркидей жерге түшүп кеткен эр төштүктүн эмесиндей болуп эле дайынсыз чыгып билинбей жок болду эле, кайра шайлоодо пайда болуп калдыбы? Эң чоң, эң грубый, эң жаман иштерди жасап кетпедиби? Мына президенттердин бирден бир жүзү, бирден бир ишин алдыга сүйрөй турган, бирден бир эң чоң рычаг бул деген. Буга эң жакшы, күчтүү, тажрыйбалуу, тажрыйбасы мол болгон, көп жылдан бери иштеп келаткан мыкты кадрды коюш керек. Бизде ошондой кадрларды Алмаз Атамбаев аптан жаман каралап кетти да. Мына мисалга чекесинен айтсак болот. Нариман Түлеевди деген Нарынды Мерго орадасында турганда, Нарынды Бишкектин, Нарын дейм да, Бишкек кечирип коюңуздар. Бишкектин местный элдери мерлиги боюнча жакшы көрсөтмө берет экен да, чындыгында иштеген тажрыйбалуулугун. Мына Самаков деген президент жасай турган жумушту, Кыргыздын кол өнөрчүлүгүн, көп нерсени, мамлекет жасай турган иштерди өзүнүн каражатын жумшап туруп жасап барып келди эле. Бул бирби. Дагы эле ушундай жанарки Мат Ибраимовду таможняга коюп зам болгон ал зам болгон, кулматып турган башында. Аны Атамбаев учурунда кызматка коюп, аябагандай пайдаланып алып, өзү кызматтан кеткенден кийин өзү койгон президентти Сооронбай Шариповду баштап эмне деп көйлөбөдү, кыргыз элинин астында эмне деген жаман сөздөрдү айтты. Койдуңбу ошого колдоо көрсөтүп жардам бериштин ордуна кайра кысылын ишчүбүз, агын ишчүбүз, Мат Ибраим мынтип атат, бүт соруп салды, адалдап тетиги акчаны тияка чыгарды, бияка чыгарды деп болуп көрбөгөндөй көйлөгөн нерселерди айтты. Бүт ошол эгерде ошол айткандыгы чындык болсо, өзүнүн мезгилинде жасалыптыр да. Эмне үчүн ошол эки учурда чара көргөн эмес? Бул Атамбаевдин мыкты күчтүү кадрларга жасаган жалган пиары. Өзүнүн алдыга чыккандарды каралап, ошо жумушка мына Келдибеков деген соцфондду кандай реформа жасады эле. Мына ушулардын баарын чаап, ушулардын баарын эмне кылбады эле, эмне дебеген жаман аттылар жасап кыргыз элине мындай кадр боюнча аптан жаман нерселерди көрсөттү эле. Буга кандай сөз айтсак болот? Менимче, анан Садыр Жапаров дагы бул кадрдан такыр жаңылбаш керек да. Бизде бир мындай неме болуп кетти, кыйкырык жаштарбыз, келебиз деп эле бизге бериш керек. Жаштар ошол ишти басып өтүш керек. Биринчи майдадан башталыш керек. Илгерки Кулатов деле биринчи мондай шахтадан баштады, өмүр баяндарында бүтүрө жүрбөйбү? Ошондойлордон келиш керек да. Мына 4 октябрда биздин жаштарыбызды алып келип туруп эмне кылып койду? Ак үйдү болуп көрбөгөндөй талкалап, талап тонотуп, эң жаман оор акыбалга келтирип койду. Ушул жакшы нерсе, бул эң жакшы нерсе эмес. 2010 жылы болуп көрбөгөндөй мародерствого ушул саясий партиянын жетекчилери өздөрү жумшап, андай талап тоноолорду жасашты. Бул жакшы нерсе. Мына эл бүгүнкү күндө ошолордун кылыгын билип шайлоодо шайлабай калды, жана административный ресурс колдоду деп атпайбы? Бул калп партиянын лидерлеринин оң жолго эл үчүн кызмат кылбай барган иштерин көрүнүп, айгинеленип эле турат. Анан эле кайра эле баягы талап тоноо жолу менен бийликке келиш үчүн кайра эле ошол иштер 4 октябрь күнү Атамбаев менен Бабанов экөө эки жакты эле карап жүрбөдү беле, бирге калышпады ушундуктудай болуп. Бирин-бири түрмөгө отургузуп атпады беле, биригип эле чогулуп чуркашып эле ушундук болуп калбады. Эл ошону эмне кылды кайра? Өздөрүн кандай коюп чыкты площадьтан? Ошол нерсесине карап мындай туура көз караш кылыш керек. Азыр кадрды биз деген тажрыйбалууну, эң мыктыны оор акыбалда турабыз азыр. Аябагандай олчойгон карыздын үстүндө отурабыз. Экономикабыз болуп көрбөгөндөй неме болду. Казанда бюджетте эч нерсе жок, какшып калды. Атамбаев бүт түп тамырына чейин соолутуп туруп өткөрүп берип койгон. Ошол экилердин алдыга мондай алып чыгып, каржы булактарды таба турган тажрыйбалуу, мыкты иштеген кадрларды ошол Атамбаевдин жаманатты кылып тараткан сөзүнө карабастан мамлекетти алдыга сүйрөп кете тургандарды коюш керек да.
Эми мына акыркы суроону айта кетсеңиз, кечээки соттун чечиминен кийин Райымбек Матраимов боюнча өзүңүздүн оюңузду. Райымбек Матраимов коюмуз соттун чечиминен кийин көчө бүт эле акталбадыбы? Кыргынбек Самаков акталды, Нариман Түлеев акталды. Бул кара көп болгондо Райымбек Матраимовду деле анда элдин, мисалы үчүн карапайым элдин баарынын эле пикири бирдей. Биз мынтип ойлойбуз да, ошо таможняга коюп коюп учурунда акча алып турган Матраимов өзү деле кийин билдирүү жасап чыкпады беле. Анан ал токтотуп койсо ошончолук жаманат кылып чыгарды го деп эле ойлойбуз. Менимче туура акталды. Мунун далил жок да. Могу экини жеп алды. Могу зданияны же менчикке чыгарып алды. Же бюджеттин баланча акчасы момундай тонуп алды деген далил жок да. Ага ошол кездеги жоопкер Кулматов каякта жүрдү анда начальник. Ошолор жооп берсин, туура акталды деп эсептейм. Ал биз бирибиз көрүп, бирибиз көрбөй, бирибиз билип, бирибиз билбей эле баягы бизде бир черный пиар деген аптан катуу күч алган. Ошонун негизинде гана ар кимис ар кандай сүйлөп жатабыз да. А бирок чындыгында далилдеп мындай даана немесин карай келгенде мен туура акталды деп ойлойм. Булар тажрыйбалуу, Кыргызстандын жүгүн көтөрө турган, кыргыз элине кызмат кыла турган мыкты чыгаан инсандар туура актады. Мен буга кошулам. Башка кошулуп жүргөндөр деле бар. Жок деп айтпаймын.